Альянс Алтын компаниясы Талас шаарындагы Газпром спорт комплексинде кичи футбол турнирин өткөрдү. Атамекенди коргоо күнүнө карата уюштурулган мелдешке Талас облусундагы күч түзүмдөрүнөн түзүлгөн 7 команда катышты. Атайын күч структуралардын арасында ошо футбол, мини футбол өткөрүп коюн деп, анан ошо мынакей 23 февраль бекетчинде коргоо күнүнө карата атайын истерге мынакей уюштуруп жатабыз. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилик тарабынан аман-эсен ойноп бериңиздер. Жакшы бир шаңдуу оюн өткөрүп бердилер. От лица компании «Альянс Алтын» рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, посвященное 23 февраля. Именно посвященное 23 февраля как раз таки приурочена встреча команд силовых структур. Основной целью нашего вот этого мероприятия – это единение, сплочение, взаимодействие. То есть этим самым, как говорится, футбол, спорт – это посол мира. Вот. Желаем всем мира, взаимодействия тесного, дружбы и да будет честная игра. Ички иштер башкармалыгы, УКМКнын Талас облусундагы бөлүмү, прокуратура, сот, күзөт бөлүмү, чегара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын эр азаматтары баш байгеге ат салышты. Во-вторых, хочу поздравить участников турнира с Днем защитника Отечества, пожелать вам крепкого здоровья и победы в этом. Бүгүнкү болуп аткан оюндун максатын айта кетсек, 23 февраль мекенди коргоочулардын күнүнө карата күч структураларынын арасында ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулуп аткан оюн. Бул оюнга 7 команда катышып атат азыр Талас областы боюнча. Кудай буюрса азыр Альянс Алтын компаниясы жемөөчүлүк кылып, компания тарабынан 141 000 сом байге фонду которулду. Мындай оюндарды буга чейин да көп кылып жүргөнбүз. Элибиздин спортко тартып, ынтымакты бекемдөө максатында мындай оюндарды дагы көп уюштурууга биз Кудай буюрса даярбыз. Жыйынтыгында Альянс Алтын компаниясы тарабынан сыйлыктар тапшырылды. 4-нчү орунга Талас облусунун прокуратурасынын жигиттери болуп, 10 000 сом менен сыйланды. 3-нчү орунга күзөт бөлүмүнүн командасы татып, 20 000 сом байге алды. 2-нчү орунду ички иштер башкармалыгынын командасы багынтып, 30 000 сом менен сыйланды. Ал эми 1-нчи орунда УКМКнын Талас облусундагы кызматкерлеринен түзүлгөн команда жеңип, 40 000 сом менен байге утуп алды. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы Атамекенди коргоо күнүнө карата мындай спорттук мелдештерди жылына калтырбай уюштуруп келүүдө.